Eğer kelseň bul dünyege örtmenen, turmuş emne, kiyim emne körktögön, çoğ maksattın arkasından bezip ket, kanat güngde köktögön, başkalarga kızıl kamçı saldırbay, yaşap ötkün az ömürde kazvanan jüregüň kalsa meyli, kolga algız kalbırday. Mına uşul ыр саптарынын ээси Егемберди Ирматовдун өнөр кечесине кош келиңиздер. Келген студенттер мага соол берип атышпайбы? Мына төрдө отурган аксакалдардын алдына эмнеге гүлдөр тизип койдуңуз деп. Бул гүлдөр жөнүк гүлдөр эмес. Бул ушул Егемберди агай туулуп өскөн Пум айылындагы биздин жеңебизден ушундай бир колунан өсүп жетилген. Күнү бүгүн эртең менен үзүп келдиңизби Егембердике? Үзүлүп келинген гүлдөр. Егембердике биринчи соолда мени бир кызыктырган бир жагдай мынакей. Ушул толуп болуп турганыңызда, ошо чыгармачылык гүлдөп турганында ушул борбор кала Бишкекти таштап коюп туруп, Пумга келе беришиңизге эмне себеп болду дейм, эгер сыр болбосо. Жаңы чыккан Исбайрам авазы деген ыр китебиме ушул суроого жооп берип койдум. Эмне үчүн келдим айылга? Эл сүрүлүп кетип жатса борборго, мен айылга келдим тамыр жайганы, достор айтат, башты салдың не шорого, тигил жактан көп тапмаксың пайданы. Кажы кужу түшкөн шаар ичинде, көргөнүм жок жыргап кеткен адамды, башат менин күч кошот деп күшүмө эңсеп келдим асманымды, талаамды. Сырты кооз, ичи көңдөй жасалма, дүние менен чыктым далай күрөшкө. Билем бир күн өлүм келет башыма, ниет кылдым өз жеримде көмүссө. Ошол үчүн элдин көбү калаага кетип жатса, мен айылды жактырдым, оунап, жыргап, шыбак жыттуу талаада, тапкым келди соң кучугун бактымдын. Кумар канып ичким келди таза суу, уккум келди саратандын сайрашын. Уч кыйры жок мейкиндикти карачы, балоюну сезилет бүт таймашың. Эми мына көп азаптан кутулдум, көкүрөгүм көлкүлдөгөн көл сымак. Бул жашоодо мейли уткун, утулгун, жалгыз башта кыяматтык бар сурак. Жетем деген атагдаңкың чынында, чырпыкада арзыбаган немекен. Чындыгырдап турса сенин ырыңда, ошол гана өлбөстүккө тең экен. Ошол өнөр кечеге келген коноктор менен сиздерди тааныштырып кете турган болсок, сый төрдө отурган биздин ошол куттуу аксакалдарыбыз, Кыргыз Республикасы Маданият немесине кирген ишмерлер, акын Карымшак Ташбаев, журналист, Кыргыз Республикасы Маданият немесине кирген ишмер Токтогул Генжеев, Ош мамлекеттик университетинин доценти, адабиятчы Пайзылда Ирисов, Жоло Мамытов атындагы сыйлыктын ээси акын биздин кесиптешибиз Төрөбай Жороев. Жана ошондой эле Егембердике кече жакында Бишкектен келген болсо, өмүр бою ушул Кара сууда жазуучулук дүйнөдө иштеген, бир тарабынан Егембердикенин Москвада чогуу окуган курсташы жазуучу Темирбек Куттубаев. Ош мамлекеттик университетинин жана Ош гуманитардык педагогикалык институтунун студенттери, аларды жетектеп келгендерди айтып кете турган болсом, ошол биздин Кыргыз филология факультетинин деканы, илимдин кандидаты Сатканбай Момуналиев, жана ошол Ош гуманитардык педагогикалык институтунан тилдер секциясынын башчысы Осекова Токтокан эже баштаган Ош гуманитардык педагогикалык институтунун жамааты. Бул жерде Егембердикенин байбичеси отурат. Эми жеңе сизге биринчи соолда, сиз ушул Егембердикеге турмушка чыкканда эле ушундай мындай оронуп чүлгөнүп жүрдүңүз беле, кийин же Егембердике ажыга барып калгандан кийин анан ушул жагдайлар пайда болдубу дейм да. Ажыга барып келгенден кийин. Биринчи жолу Ошко келип, Егемберди ушул училищада, педучилищада окуп жүргөн мезгилинде эле ыр жазып, өзү теңдүү балдардын арасынан таанылып калган болчу.
Кийин ушул поэзиянын артынан түштү. Москвага окууга барды. Ошол Москвада окуп жүргөн мезгил, ошол мезгилдин өзүндө бул баягы орус поэзиясынын эң мыкты өкүлдөрү менен таанышып, ал эми ошол институтта бирге окуп жүргөн республикалардан келген менмин деген, баягы акын болом деген, баягы калем кармап жүргөн акындар менен бирге окуп, өзүнүн баягы билимин абдан терең жогорулатып, адабият деген эмне, бул адабияттын элге тийгизе турган төлүктүү пайдасы жөнүндө зор түшүнүк алып келди. Кезинде ошол Жолон Мамытов, Курбаналы Сабыровдор бир жаңы дың жарышканда ошол поэзияда, ошол кыргыз поэзиясында. Ошолордун аркасынан көчүлүп алып, ошол Эгембердикелер чыга келишти. Ошол кезде биз жаш балдар элек, ошондо Ак Дил, Шаар жана Тоолук деген ушундай бир керемет ырлар чыкканда, ошол мына азыр мына айтып атканым Карымшак эке сиздин ушу жаш кезиңиз жөнүндө айтып кетти. Ошол доордон бир элес катарында 4 саптардан айтып бербейсизби Эгембердик? Москвада окуп калдым эле. Ошол Москва жөнүндө 1-2 ыр окуп берейин 4 саптыктардан. Орустардын жеринде билим алдым, жүрөгүмө сигирип тилин алдым, Есениндин, Пушкиндин ырларына үшүп калсам, олтуруп жылынамын. Түгөнбөгөн күч берет, кайрат берет, үркүп кеткен кайрыкты айдап келет. Даргөй кең, пейли кең, улуу урук, жан дүнеме жанардай кайнап кирет. Көп нерсени үйрөндүм орустардан умокту коруш алгам, атам мага кайтпаган насаат уктум Толстойдой сакалдуу орус чалдан. Деңиз десең алт деңиз мухит экен, уч кыйры жок ааламга жутуп кеткен. Устаттарым үңүлүп карап турат, оңбой калам орустун кутун тепсем. Орустарда кайың көп, аппак кайың, ак кайыңдын шуудуру мага дайын. Уккан элем түбүндө жатып алып, кайрыгыңдан ак кайың кагылайын. Авазыңда бар эле асыл кумар, кейгенде көңүлдү ачып турар. Да бир жолу жараткан ырларыңды кумарланууга насип кылар. Студент кездеги учурларынан бир кызык жоруктарынан ажы болгонго чейин бул киши башка инсан болгондо туурабы? Ошолордон айтып берсеңиз. Эгембердин айтып калдым. Эгемберди сен көзүң, зренияң жакшы слабыйбы десем бул айтты. Азыркы окуган ырында кылдай. Мен деди ушул Москвага келгенден кийин бирге окуган жолдошторумду, жанагы Европадан, Америкадан, ал жак бул жактан келген студенттер көп болчу да, ушуларды көрүп, ушулар менен маектешип, ушулардын сөздөрүн угуп, булар билгендерди мен билбейт экенмин деди. Ушуларды кууп жетип, ушулар билгенди билейин деп, бассам дагы окуп атам, турсам дагы окуп атам, жазсам дагы окуймун, уктасам да окуймун, бүт эле китептин ичине кирип кеттим дейт. Ошентип көзүмдө бир аз слабый болуп калды деген. Эгемберди Эрматовдун кезиндеги баягы Өмөр Хайямды туурап жазган ырлары шарап жөнүндө, кыз жөнүндө, сүйүү жөнүндө, махабат жөнүндө, лаззат жөнүндөгү саптардан болсо Эгембердики. Мен махабат деген ырым чыкканда, биринчи махабат саптары деген ырым жаштардын гезитине бир бет болуп чыкканда, ошондон кийин көп өтпөй эле ошол ырларды ушул биздин
агабыз Ырматылык Ырысбай Абдыкадыр окуп алып, мага абдан бир ыйлап кат жазганда, Эгемберди, мен өзүмдү махабаттын бир профессорумун деп жүрсөң, жүрдүм эле өзүмдү. А сен каяктан мага көрүнбөй, байкалбай жүрүп, махабаттын академиги болуп калыпсың деп баа берген эле Ырысбай апа. Бул дүниөнүн керемети аял зат. Аял менен адам көчү уланат, жарып турат дайым биздин үйүбүз. Жашоо деген сезилет нак гүлабат. Аял менен өлчөнөт барк бактыбыз. Аял менен биз эркектер жакшыбыз. Эгер аял бизди сүйүп турбаса, чалдыбардай болот алтын тактыбыз. Аял назик үлбүрөгөн гүлдейбиз, анын нурдан бүткөндүгүн билбейбиз. Эгер нур бизге тиіп турбаса, акырындап майдаланып кирдейбиз. Алоолонуп тутанбайбыз от болуп, тез сылабыз бекем болбой морт болуп. Түгөйүбүз жалын чачып турбаса, жүрөгүбүз музга айланат жок болуп. Аял менен жашоо таттуу туптунук. Ошондуктан Кудай кошкон жуп кылып, эне кылып мотурайган балдарга, төрүбүзгө көктөн түшкөн кут кылып. Кезинде ушул акын Эгемберди Эрматовдун Мухаммед пайгамбар тууралуу дастаны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлүп, өзүнүн баасын албай калганда, мүмкүн ошол учурда биз анчалык ыйманга келе электир элек. Эгерде бүгүнкү учурда берсе, ошол сыйлыктын ээси болсо керек эле дейм да. Мухаммед пайгамбардын баягы тарыхый гана басып өткөн жолун өмүр баяны катары гана кабыл албай, бул акындык толкундоо менен анын баягы эркин кабыл алуусу, эмоция менен кабыл алуусу ыр түрүндө жаңырып турат да. Ушул Мухаммед пайгамбар жөнүндөгү дастан бүтүндөй кыргыз поэзиясында бир жаңылык этап катары көрүндү. Бул жалгыз эле Эрматовдун жаңы дүйнөгө чыгармачылык дүйнөсүндө чоң секирик жасашы гана эмес, бул жалпы биздин кыргыз маданиятында, кыргыз адабиятында бурулуш катары көрүндү. Шарап ичип шарактаган төгүлгөн, жашоо өзү нак шараптай көрүнгөн, кудайлары жүрсө коюн колтукташ, корккон эмес акыреттен өлүмдөн, көчмөн урук көңүлүндө көкөлөп, көз мончоктой тизилген жыл доор өтөт, араптарга Кудай жаңы дин берип, Мухаммедти элчи кылып жөнөтөт. Акын Эрматов жөнүндө окурман катары мени кызыктырган жери. Менин келип кеткенимден не чара, Эгемберди өтүптүр дейт бечара, жашап кеткен өмүрүмдү эстешер, күр шыбыр сөз кылышар ичара дейт. Эгемберди агайдын дагы бир жагы драматург катарында дагы драматургия жанрында иштеген театр ишмерлери жакшы билишет. Кезинде ошол биздин Ош кыргыз драма театрында Расул Усманов деген режиссер жигит Эгемберди агайдын Туяктын ыры деген ошо драмасы, чоң драмасын сахнага алып чыккан. Ошондо мен ассистент болуп иштеп калганмын дагы. Ошондогу Туяктын ырын жазган Эгемберди менен азыркы Ажы Эгембердини салыштырып болбойт да. Арак шарап деген биздин кыргыздын эчен чыгаан балдарын, керемет кыздарын ушундай бир жетелеп чыгармачыл дүйнөдөн алып кетти, же болбосо сумажалга берип койду да. Эгемберди ака, сиз ошол дүйнөдөн кантип суурулуп чыгып, ушундай бир ыйман жолуна түштүңүз? Ар бир адам бул жашоого келгенин мындай кенен ойлоп чыгыш керек да. Мен эмнеге келдим? Эмне үчүн жашап жүрөм? Колумдан эмне келет? Аркамдан кандай ис калат? Ушуну ойлобосо, Кудай Тааланы ойлобосо, бизди бул жаратканга Кудай Таала алып келди. Миллиондогон, миллиарддаган мүмкүнчүлүктөн жалгыз жаралдык. Биз жаралбай калышыбыз ыктымал эле. Ушу жаралып калгандан кийин ошол Кудай Таалага шүгүр айтып, ошону таанып,
Актыкка жетүүгө биз өзүбүздүн мындай жан дүйнөбүздү бурушубуз керек экен да. Күнүмдүк көйгөй турмуш менен жүрүп, ушул актыкты, ыйыктыкты унутуп калганыбыздан кийин, адам Кудайдан коркпой калгандан кийин, андай ыйман жок болгондон кийин ал бардык нерсеге бара берет. Кудайдан коркпогон адам галстукту тагынып, жакшы сөздөрдү сүйлөп, жалаң мыйзамды сүйлөп туруп даракка чыгат дагы эч ким көрбөй жатат деп өзү билген кылмыштарды кыла берет. Белчесиден бата берет, урлукка бара берет, паракорлукка бара берет, бирөөдүн өмүрүн кыюуга да бара берет. Мына биздин заман двойной стандарт деп коет. 200 заманга туш келип калдык биз. Кылганыбыз башка, сүйлөгөнүбүз башка. Эгерде ошол ыйман нуру биздин көкүрөгүбүзгө киргенде, Кудай Тааланы тааныганыбызда биз жанагындай ишти кылбайт элек. Bir nersege жетип туруп жетпейсиң, чектен өттүм деген менен өтпөйсүң, багындырам дегениңде багынып, өчтүм деген малыңда өчпөйсүң. Түбөлүктүн түйүндүгү ирмемде, жоголбойсуң денең көргө киргенде, рух дүнүйөң бийиктикке жол алат, бирөө сени кылам десе шерменде. Кубанычтын артындагы кайгы бар, ак сарайлар урандыга айланар, жерде туруп көктө жашай албайсың, чырылдаган чыгым тапкан пайдаңар. Быкшып күйсөң от болоорун унутпа, менмин дебе жок болоорун унутпа. Ачка калсаң азап тозуп кейбе, насип буйруп ток болоорун унутпа. Ушул Мухаммед пайгамбарга чейинки Эгемберди башка, андан кийин ушу романчылыгынан башка болду. Бул жерде Эгемберди баягы идеологиялык көз караштан, жөн эле бир саясатка, же бир баягы куру атак даңкка умтулуучулук көз караштан жалпы адамзаттык баалуулуктар түшүнгөн, баалаган акынга айланганда. Мен ошол себеби эмне? Себеби бул биринчи педагог окуу жайын бүткөн. Бул деген наристенин жан дүйнөсүн түшүнүү деген мугалимдик. Мунун ушул айылга кайтып келишинин эң негизги себеби ушунда да. Демек, өзүнүн тамырына кайтпайын, өзүн өзү таанып билбейин, өз элинин жашоо мүнөзүн, өз жеринин үйрөнбөйүн эч кандай акын чыкпайт. Ошонун кайтып келинсе ошондо. Ошонун кайтып келинсе бул дүйнөгө көз карашын өзгөргөндө, акындык жөнүндө түшүнүктүн өзгөргөндүгү деп баалайм. Кетем мен суудай сиңип араңарга, сиңгендей какшыган суу талаңарга, жолукса жолуңардан буту сынып, жол бенип таш урбастан аягыла. Алтыны менем гезиттин сары барагын, жүрүп туркатып тумары сыңар баланын. Күнүгө бир мал көзүнө шүйкүм кылчу экен, көргөндөй болуп сагынып калган чырагын. Баламдан эри чыгыптыр мына көрчү деп, жазыптыр не деп, канаке окуп берчи деп, кирчү экен кээде кошуна кыздын үйүнө, оюнда аны койчу экен мага энчилеп. Ал кезде жашмын, алгачкы ырым шол эле, күч берип күүлөп коюптур байкуш энеме. Өлгөндө ырым чыгыптыр жаздык астынан, кушуптур аны акыркы алган демине. Алтыны менем үмүтүң сенин от болуп, сүрөдү алга кетпеди өчүп жок болуп. Дүйнөдө сендей күйөрман жанды таппадым, өзүмө жетпейт бүт баары келсе топтолуп. Ошол Эрмамат Чалдын анын жаңгагы, анын багы тууралуу көптөгөн ырлары бар деген берди айтты. Ушу улам бир ар бир чыгармаларында ошо кайрылып бара берет да. Ошол Эрмамат Аксакалдын кенже баласы белеңиз. Мен атам Эрмамат Алинин уулу. 70-ке чыкканда мен төрөлгөнмүн. Ошондуктан мен атымды Эгем берди койгон. Кудай берген бала деп 70-теги Чалдын баласымын. Бирок азыр 4 тууганмын. Атам биринчи энебизден бир 10 баласы турбаптыр.
кийин менин апамды алганда андан кийин дагы бир көп баласы турбай ошол төртөөбүз туруп калганбыз. Ошол эң кичинеси мен дайым айтып жүрөм, бу Ермамат чал өзү адабиятка, өнөргө өтө жакын киши болгон. Биздин үйүбүздөн эч адамдын изи суулчу эмес, тынымсыз өзү кыяк чаап, өзү комуз чаап, өзү ошол кыл кылып, өзү чертип, ырдап, элдин көңүлүн алып жүргөн киши эле. Мен эс тартканда 1-класска бар элегимде көзү өтүп кетти. Бирок биздин үйгө чогулганда адамдар атам Аксаткын менен Кул Мырза деген баягы ырларды ырдап жатканда адамдардын көзүнөн мөлт этип жаш таап турган учурлар көз алдыма түшөт да. Анан атамдын тагасы Туяк деген бизден бир улуу акын өткөн. Ошол Туяктын дагы чыгармасын көп жылдан бери изилдеп жүрүп, жакында өткөн жылы өзүнчө бир китеп кылып чыгардым. Туяк акындагы Кудай кааласа мындан ары кыргыз адабиятына өлбөй калды, кайрадан кирет. Туяктын бүгүнкү күндөгү ушундай чыгарылышында жанагы Түмөнбай Байзаков барпыны кайра жаңыртып, өзү шилтегендей, ал жерде Эгемберди Эрматовдун эмгеги бар да, туурабы? Эгемберди Эрматовдун эмгеги ошол бүтүндөй бир 20-30 жылдык өмүрүн элдин арасында жүрүп, чаңда калган баягы алтындарды терип алып, жаркыратып арчып, мынеке калайык деп көрсөткөндүгүндө. Баштаган көп иштерим чала бүтүп, канчасы башталууну жатат күтүп, ордуман жылбай калган өңдөнөмүн, түбү жок айлампага келип түшүп, жетишпей аныма да мунума да кагаздар толуп кетти.